Тоң районундагы Аксай айылындагы Жусуп Турусбеков жалпы орто билим берүү мектебинин 5А классын окуучусу Дулатова Айпери. Ысык көл бул кыргыздардын сыймыгы жана бермети болуп эсептелет. Ысык көл туздуу болгондуктан кышында жээктери тоңбосо терең жагы тоңбойт. Көлдөгү суунун көлөмү 1738 чарчы километр, суу бетинин аянты 6236 чарчы километр. Жээгинин узундугу 688 километр, көлдүн орточо тереңдиги 278 метр. Эң терең жери 668 метр. Ысык көл түндүктөн түштүккө 58 километрге, ал эми батыштан чыгышка 182 километрге созулат. Ысык көлдөгү балыктардын түрү форель, чабак, селедка, сига жана башка балыктардын түрлөрү бар. Жана ошондой эле ысык көл тууралуу көптөгөн ырлар бар. Алардын бири ак таңдай акыныбыз Алыкул Осмоновдун Ысык көл ыры. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун, толкуса толкунуна тең ортокмун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырлуу мындай жолдош күткөн жокмун. Жана ошондой эле Ысык көлгө миллиондон ашык туристтер келет. Туристтер келгенде көлдү тазалап, көл жөнүндө маалымат алып кетишет. Көбүнчө биздин кыргыздар көлгө эс алганы барганда артынан жыйнабай кетип калышат. Бирок бул жакшы иш эмес жана туура эмес. Биз бул кейпибиз менен экологияны бузуп жана булгап жатабыз. Мурун биздин ата-бабаларыбыз көлдү ыйык көрүп, коркуп, колун эле жууп коюшкан. Ал биз болсо жылаңачтанып түшүп жатабыз. Көлдү сыйлабаган, бактабаган адамдар барып көлдү булгап да кетишет. Ушундай адамдар кыргызбыз деп коюшат. Алар жата калса көлдү таза кармаганды билишпейт. Биз ысык көлүбүз бар деп сыймыктанабыз, бирок убаданы аткара албайбыз.